Жаңыдан кирип келген 2017-жылдын алкагында мынакей тууралык программасы өзүнүн быйылкы жылдын биринчи программасын баштамакчы. Бүгүнкү биздин темабыз буга чейин айтылып өткөндөй эле ырыс жана ырыскынын тегерегинде болмокчу. Сиздер менен мен Мурат Жолкеев, анда биздин көрсөтүүбүзгө куш келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биздин кадырлуу конокторубуз менен уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөрөйүн. Булар Мелис Мураталиев, Бакдөөлөт коомдук фондунун жетекчиси. Мелис мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсызбы? Ошондой эле Гүлнур Берикбай кызы, Бакдөөлөт коомдук фондунун негиздөөчүсү. Гүлнур айым, студиябызга куш келиптирсиз. Саламатсызбы? Кирип келген экөөңүздөрдүн ошо жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Адатка айлангандай эле мынакей көрсөтүүбүздүн башында биз шаардын меймандарына, шаардыктардан бүгүнкү биздин теманын тегерегинде ой пикирлерин билдик элек. Уруксат берсеңиздер, ошол Блиц экспресс интервьюга көңүлүңүздөрдүн назарыңыздарды буралык да, андан кийин программабызды улантсак. Ырыс жана ырыска бул бизге пешенебизде эмне жазылып турса ошолордун баардыгы кандай ошол жакшынакай нерселердин баары эле ошол ырыс деп ойлойм. Ал эми ырыскы деген сөздүн мааниси? Ырыскы ошол ырыс бизге насип этилсе ошонун баары ырыскы болот деп ойлойм да. Адамдын ар биринин үйүндө ырыскысы болот. Мисалы үчүн карысы бардын ырысы бар дейт. Бул жерде ошо карлар аркылуу бизге ырыскы, үйүбүзгө кут кирет деген. Кут урушу ырыскы маанинде деп ойлойм. Себеби ынтымак, ырыскы, кут баардыгы бул ыйык нерселер болсун. Бизде бул ырыс, ырыскы деген атабызда сөз бар го мындай. Ырыс алды ынтымак деп айтабыз, мисалы, макалдар бар да. Бул ырыс деген менче дәвр варианты бул берекелүү деген маанинда түшүндүрөт. Ырыс деген эме адамдын бактысы, ырыс кешиги деп коебуз го. Ырысы, бактысы, жолу дегендей. Ырыскы деген тоже баягы бул деле ырыскы адамдын баягы маңдайына жасалган, өзүнүн немесине жасалган ырыскысы, иштеген иши, жумушу, мисалы бала чакасы, оокаты дегендей нерсе да. Жанагы айтып атпайбы элдер ырыс кешиктүү бол деп. Киреше жана ырыстуу бол деген дагы ошо кыргыздын илгерки жакшы сөздөрү деп ойлойм. Ырыскы деген Кудай Таала бере турган ырыскын айтат. Анан ырыс экөө тең эле бирдей, ырыскы, ырыс. Экөө бир маанисинде. Ооба, ырыскы деп Алла Таалам берет. Ошон үчүн Аллам ырыскы берет деп калат. Ошол балам. Мынакей Гүлнур айым, Мелис мырза, азыр телекөрүүчүлөрдүн ушул ырыс жана ырыскынын бүгүнкү биздин теманын тегерегинде ойлорун уктук да. Эми сиздерге адистер катары да ушул теманын тегерегинде көп жылдардан бери анализ жүргүзүп, ой толгоолоруңуздарды билдирип жүргөн инсандар катары билгим келет да. Негизи эле ырыс деген сөз эмнени түшүндүрөт жана ырыскы деген эмнени түшүндүрөт? Мына азыркы 21-кылымдын доорунда дүйнөлөшүү күч алып атканда биз кыргыз элинин акыбалы жагдай бир аз бизди мындай тынчсыздандырып атат да. Себеби өзгөчө жаш муун өзүнүн тамырынан, тегинен мындай алыстап баратканы байкалат. Кыргыздын негизги жашоодогу түшүнүктөрдү мындай алмаштырып, чаташтырып, орду менен пайдаланбай, кээде мындай маани бербей калган учурлар көп кездешет да. Мисалы кыргыздын макалдарынын ана башы ырыс алды ынтымак деген чоң сөз бар да. Бул сөздүн тереңинде өтө чоң бир жашоонун негизи камтылып турат да. Макал да өзү ошондой салмакты камтыйт да өзүнө. Анан ошол ырыс деген түшүнүктү биз кененирээк ачып берели деп ниеттенип атабыз. Ырыс бул жашоодо, өмүрдө, бир табиятта адамга буйруган бир чоң бир байлык. Мисалы ырыс деген эмне дегенде, адам үчүн ырыс эң негизгиси, мисалы жер деген жери, мекени, бул ырыс болуп эсептелет. Ошол табиятта, ошол айлана чөйрөсү курчап турган табияты, тоо, таш, суусу, ошонун баары чоң ырыс да. Андан сырткары ырыс деп адамдын мисалы өзүнүн жеке турмушуна алып карап көрсөк, бул асыл жар, асыл тукумда, бул да чоң ырыс. Себеби
табиятта жашоодо адам баласы ушул чоң максаты бул из калтыруу, тукум калтыруу да. Анан ошол тукумуң сенден артык болуп асыл болсо, бул эң чоң ырыс да адам үчүн. Бакыт таалай деп дагы айтып атпайбызбы? Анан жеке жашоодо, адамдын жеке турмушунда. Жашоодо. Анан мисалы андан сырткары эгер элдин деңгээлинде алсак, элдин басып өткөн жолу, тарыхы бул чоң ырыс. Ошол жашоосунда басып өткөн жолунда тапкан табылгалары, ошо чогулткан мурасы, дөөлөтү, бунун баары ырыс эл үчүн. Мисалы элдин тили сүйлөп аткан, маданияты, бунун баары ырыс. Эгерде алып карап көрсөк, мындай кенен кете берет да. Ал эми ырыскын айтсак, бул мисалы жеке ырыскы азыр кийинкиден токтолуп алып, ошо ырыс боюнча сиздин дагы толуктооңуз барбы, Гүлнар айым? Мелис мырзанын айтпай кеткен балким толуктооңуздар бардыр. Эми негизинен баары эле айтылды. Анан ырыстуу адам кандай болот? Бул Кудай бергенди баалаган, аны сактаган, аны мурастаган адам ырыстуу адам боло алат. Ырыстуу адамга ким кирет? Өнөрлүү адам, тукумдуу адам, акылдуу адам, берешен адам, март адам, кең адам, кең эмес адамдын баары ырыстуу адамдын бирине кирет да. Өмүрлүү адам, анан тукумдуу адам деп атпайсызбы? Өмүрлүү ырысы жок адам бул ким? Бул бергенди баалабаган, аны туйбаган, бир жашоодо тукумсуз адам өтсө, же болбосо оорулуу болуп калса, өмүрү кыска болуп калса, ошол бир мүчөлөсү кем болуп калса, мисалы сезиминен кем болуп калат. Көзү, колу, ошонун баары чоң нерседен кем болгондо тили дудук болуп, ал ырыссыз адам болуп калат да. Анан ошол ырысты айтылып кеткендей эле ырыстуу адам бактылуу адам. Бул жанакы тукумду, анан жөн эле тукуму көп эмес, ошол тукуму дагы жанакындай тереңдикке жеткен, акылды баалаган, билимге умтулган эменин баары ырыстуу деп эсептелет да. Анан элибиздеги жана айтылып кетпедиби? Элибиздеги ошол мурастаганды сактай алса, мурастаган нерсени тукумга башкага өткөзө билсе, Кудай берип атканды баалап барктаса, ошол ырыстуу эл боло алат. Ырыстуу адам көп, бирок ырыстуу эл аз болот. Азыр мынакей бул жөнүндө да сүйлөшө кетебиз, ырыстуу сөз улайбыз да. Жанакей сиз айтып өттүңүз, жана ырыскы деп. Мынакей биздин темабыз ырыс жана ырыскы болуп атпайбы? Ырыскыга токтоло кетсеңиздер, ырыс менен ырыскынын айырмасы эмнеде? Бул эми мындай биз жалпылап эле айтып атпайбызбы? Ырыс деген бул жанагы жашоодогу чоң бир байлыктар. Ал эми ырыскы десек, бул жеке адамдын өзүнүн баягы өмүрүндө өзү жеткен, өзү тапкан байлыктар келет да. Мисалы ошол жемиши, азыгы, кийими, турак жайы, өзүнүн унаасы дегендей. Азырлап, жалпылап айтканда, мисалы адам жашоосунда өзүнүн күчү, мээнет, эмгеги менен тапкан байлыгы. Ошол ырыск болуп эсептелет. Ал мындай экөөнүн айырмасы карасаң мындай окшош, жандашып болобу? Бирок мындай деп айтсак болот да, кээ бир байлыктар түбөлүктүү, же болбосо чирибес байлык болот да. Бул ырыс да. Мисалы мекениң, тилиң, маданият, салтың, бул эч нерсеге алмашпас байлыктар болот. Ал эми жанагы ырыскы бул адамдын күнүмдүк турмушуна, тиричилигине, адамдын өзүнүн өмүрүнө гана тийиштүү болуп калышы мүмкүн да. Демек, ырыскылуу болгун келсе, адам өзү аракет кылыш керек экен деген сөз түшүндүрөт да. Ырыскы бул адам өзү жашоосунда эмгектенип, мээнеттенип тапкан өзүнүн байлыгы, ырыскысы. Жанагы ар бир адам өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт деп коет го биздин Кыргыздачы. Адам тирүү жан болгондон кийин мээнеттенет, эмгектенет, баягы алты сан аман болсо эле таппай койбойт. Жашоо өзү ошондой, жашоо өзү ошону муктаждайт. Адам өзү жашоо үчүн күрөш дегенде, ар бир адам жашоодо бактылуу жашагысы келет, бир мындай эч нерсеге муктаж болбой, же болбосо кем болгусу келбейт да, аракеттенет. Ошонун натыйжасында адам өзү эмне тапса, ошол тапкан табылгасынын баары бул адамдын ырыскысы болот. Ал эми ырыс болсо, бул буйруган нерсе. Бул адамдын өзүнөн эмес, бул тагдыр буйруйт. Же болбосо жараткан Теңир, адам кайсы улут, кайсы элде төрөлөт, ал эч ким билбейт, аны бир буйруктан да. Ошол буйруган байлыгы бул ырыс болот. Кайсы элдин уулу болот, кайсы жерди жердейт.
мекени кандай, мамлекети барбы, жокпу? Мисалы жашоодо кээ бир мамлекети жок элдер бар. ооба, миллиондогон алардын халкы бар элдер жүрөт да. жалпылап айтсак, алардын мисалы кайсы бир деңгээлде бир ырысынан кем деп койсо болот да. Себеби алар мамлекеттүүлүгү жок. Алар башка элдин мамлекетинде көз каранды кайсы бир деңгээлде жашайт да. Мына буларды ырыстан бир аз тайган дейбизби, же болбосо ырыстан кем деп койсок болот. Эми ошонун баарын да иликтеп көргөндө, мисалы кыргыз эл биз өзүбүз ырыстуу элбиз деп көп айтабыз. Себеби чындап келгенде бизге буйруган байлык өтө кенен. Болгондо да башкалар көз арткыдай, башкалардын көзүн суктандыргыдай байлыгыбыз бар, ошондой ырысыбыз бар. Ошону маселе, ошону биз канчалык деңгээлде барктай алабыз? Мына Гүлнур айым айтып атпайбы? Баалап барктаган адам ырыстуу болот. Мына маселе ошондо жатат да. Мен дагы кошумчалап кетейинби? Жанагы мен айтып кетпедимби? Ырыстуу адам көп болот, ырыстуу эл аз болот депчи. Ырысты эл кылымдап чогултат. Аны кандай чогултат? Тазаланып, бийиктеп, тереңдеп, бергенди баалап, мурастап, сактап, асылданып туруп, анан ырыска жетет. Ырыстуу эл дегенде акылдуу балдары көп, асылдуу жарлары көп, тереңдикти тааныткан улуулары көп, адептүү жанакындай турмушу менен башкаларга таанылган эл ырыстуу эл деп коет. Ошондуктан ырыстуу эл аз болот да. Аны кылымдап чогултуп, анан ошону кайра урпакка өткөзүш үчүн багада тереңдик, асылдык, көтөрүмдүүлүк, ошонун баары керек да. Анан жашоодо ырыстуу адам болот, ырыссыз адам болот, ырыстан тайган адам болот, анан ырыска шерик адам болот. Ошонун баары кандай адам дегенде, ырыссыз адам кандай болот? Ырыссыз адам негизи чоң, азыр айтылып кетпеди Мелис, ырыс алды ынтымак деп. Аны мындай биз мындай бир угуп коюп эле бул сөздүн ичинде эмне тереңдик жатканын баалабай келебиз да. Ырыс кайсы убакта уюйт. Ырыс ынтымак бар болгондо, жерде, тынччылык бар жерде, биримдик бар жерде уюйт да. туурабы? Ырыс ынтымак кеткен жерде эмне башталат? Көрө албастык, бут тоозу, ичи таардык, бири-бирине жолтоо болуулар башталат. Анан ошол эл кантип өсөт? Кантип ырыстуу боло алат? Анан ырыс, ынтымак бар жерде бири-бирин түшүнүү, көтөрмөлөө, жөлөө, мындай түшүнө билүү болуп башталып, анан ырыс ошондо уюйт. Анан Түшүнүктүү. Сөзүбүз кичине кайталанып кетип атат, Мелис мырза, Гүлнур айым. Бир эме жалпак тил менен суроо бергим келип атат да. Мен түшүнүм боюнча, демек бул ырыс руханий байлык, ырыс бул көбүнчө материалдык адамдын баягы аракетине жараша болгон баягы ырыскысы экен да, табылгасы, ырыскысы экен да. Эми мынакей. Жок. Буякта деген ырыс жеке эле руханий болбойт. Руханийге эмне кирип атат? Акыл, жан дүйнөнүн байлыгы, адеп кирип атат. Жер деген жерибиз, мындай өтө чоң мурасыбыз руханийге кирет, бирок жер деген жерибиз, ээлеген жерибиз, анан ушул бизди курчап турган акылдуу адамдар, акылдуу уулдар, бул деген руханий эмес да, бул материальный байлыктар. Бул экини камтыйт, бирок бул чирибес же болбосо мындай эч нерсе калбаш. Көнөрөс, чирибес байлыктар. Жана кыргыздар ырысты баш менен санайт дегендей, баш болгондо дагы кандай акылдуу, белдүү адамдар менен санайт да. Ырыстуу адам ошондой терең нерсени камтыган, анан ошондой тукумдуу болгон адам. Анан ал духовныйга кирбей калат. Эми да мынакей 21-кылым өзүңүздөр айтып атасыз, баягы глобалдаштыруу мезгилинде жашап атабыз депчи. Негизи эле бүгүнкү күндө биздин жаштар биздин келечегибиз, ушул ырыс жана ырыскыны туюп, сезип, баягы ошончолук деңгээлде ырыскылуу болууга аракет кылынып, баягы жашаганы көрүнүп атабы, же бир нерселер жетишпей атабы? Сиздердин оюңуздарча. Мен айтайынбы? Жаштар көбүнчө ырыскыга умталып атат. Күнүмдүк тапкан табылгага, минген машинеге, кийген кийимине, жашаган үйүнө. Бул күнүмдүк ырыскы.
А ырыска терең маани берген жеке эле жаштар эмес, чоңдор азайып кетти. Карылар нускалуу, ушул ырыс ушууну сакта, ынтымакта болгула, ынтымактын аркасынан ушууга жетесиңер деген жеке эле жаштарда эмес, жөн улуумун, ортомун баарында эле болуп атат. Ырыста өтө чоң байлык. Анан азыркы учурда мен айтат элем, жанагы батыштын таасири менен элдин көбү ырыскыга умтулуп калган. Ал ырыс унутулуп баратат. Унутулуп баратат. Анан ырыстан тайганда адам ырыскыга да жетпей калат. Баш кесир кылды, чоң бир туура эместик, текеберчилик кылды. Ошондо ырыс бай келип, байкалбай кетет. Анан ошондо байкалбай келгенин баалабай туруп, алар кесир кылып алса, анан акырындан кетип атып, жанагы ырыскыга да жетпей калат да. Жанагы турган турагынан ажырап калышы мүмкүн, кийген кийими начарлап кетиши мүмкүн. Ошондой ырыска чоң маани берип, ошого кесирлик кылбаса, адам ырыс кылуу да болот. Анан азыркы жаштар, жалпы көп эл ырыскыга маани берип калган кез. Сиздин оюңузча? Мисалы, эгерде ушул дүйнөлүк баягы эл аралык деңгээлде алып карап көрсөк, дүйнөдө мындай чоң таасирлүү күчтөр бар, башка бир табияты мол болгон, же болбосо кең байлыгы бар болгон, же болбосо бир кайсы бир байлыкка ээ болгон мамлекеттерди, жерлерди, элдерди үстүнөн үстөмдүк тургузуу, аларды өзүнө каратуу аракеттери көп жүрүп атат. Ооба. Анын биринде биз да кабылганбыз деп мен ишенимдүү айта алам. Биз жок эч кимге баш ийбейбиз деп мен айта албайм. Биз көрүнбөгөн күчтөр бизге өзүнүн таасирин көрсөтүп атат. Бирок ошого туруштук берүү бул биздин өзүбүздөн. Биз эл катары, мамлекет катары, улут катары биз бир тыянак чыгарып, бир өзүбүздүн баягы улут эл катары өзүбүздүн келечегибизден баягы кур калбаш үчүн өзүбүздүн ырысыбызды сактоо, кам көрүү, ошону барктап баалап билүү бул өзүбүздөн. Антип эмне иш кылышыбыз керек? Ошо ырыскыга да кошуп коеюнбу? Азаттык да кирет да. Чоң ырыска азаттык кирет. Мисалы, эч кимге көз карандуу болбой, азаттыкта жашоо бул өзү эгемендүүлүк, бунун өзү ырыс. Себеби бул сенин эң чоң байлыгың ошол да. Мисалы, жанагындай үйү алган, таап ташынган оокат жайың, мүлкүң, малың, ал эч нерсеге арзыбайт, эгерде сен эл катары, мамлекет катары башка бирөөгө көз карандуу болсоң. Анан бизде ошо батыштан дейбизби, же болбосо сырткы чөйрөдөн бизге атайын ушундай бузуку деп коебузбу, ошондой бир ниет менен келген ар кандай билимдер көп биздечи. Ар кандай багытта тарбиялайт биздин жаштарды. Мисалы, жанагы эки жүздүүлүк, эки сөздүүлүк, же болбосо ошол эле нерсе, мисалы, түбөлүктүү терең байлыктарды ырыска маани бербей, ырыскага оодарган. Мисалы, сенин акчаң болсо, сен баарын каалаганын сатып аласың, каалаганыңа жете аласың, каалаган маселеңди чече аласың, сен деп атат. Жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коюп атат. Мисалы, улуттун, элдин, мекендин кызыкчылыгы деген нерсе аздан мындай алыстап көшөгөлөнүп атат да. Көшөгөлөнүп, жабылып калып, кээде аны унуткарып да коюп атат. Кээ бир жаштарыбыз азыр мисалы мына ырыс деп мекен жерибиз деп атсак, кээ бир жаштар ушул жерде төрөлгөнүнө өкүнүп, башка мамлекеттердин жарандыгын алып, ошол жерге ооп кетип, биротоло ушул ата журтун, ата мекенин таштап кетип атат. Ырыс деген баягы мекенчилдикти деле түшүндүрөт экен. Мисалы, ушул мамлекетте жашагандан көрө тээ жакка барып батышты айтабы, чыгышты айтабы, кайсы мамлекетте болбосун, Америкасын, Европасын, ошол жакта жашоо жыргал экен, сонун экен, адамдын укугу корголот экен, адам жеке өзүнүн турмушунда каалаганын жасай алат экен деп, каалаган ырыскысын таап алат деп, каалагандай акча топтой алат, каалагандай жашай алат деген баягы адамдын жеке ыңгайына маани берип отуруп, адамды өзүмчүл кылып тарбиялайт да. Анан өзүмчүлдүктүн аркасынан жанагы жашоодо буйруган чоң ырыстан кемигенин адам өзү түшүнбөй калат. Эми мынакей жакшы. Эми ушуну токтотуп, негизи эле биздин баягы жаштарды, ошол эле сиз айтып аткан ортомун, улуумундарды бириктирип, ырыс кылуу жашоо үчүн эмне иш кылышыбыз керек? Мына быйылкы жыл мен түшүнүгүмдө мына президенттик тарабынан абдан жакшы жарлык менен белгиленип атат. Бул баягы ыйман, адеп, анан маданият жарыяланып атпайбы? Менимче бул өтө туура, өз кезегинде кабыл алынды да, бул баягы указ. Себеби чындап келгенде бизде мисалы балким кайсы бир деңгээлде айтып атабыз, биз билимдүү болдук. Ооба, билим көп. Бирок билим менен тең керек болсо андан артык боло турган тарбия деген бир чоң маселе бар. Биз ошондон көбүрөөк аксап атабыз. Ошол тарбия менен
адам баласы төрөлгөндө мында ымыркай кезинен эс тарткандан баштап ошо эненин сүтү мээрими менен, эненин адеби менен, атанын наркы менен өтө турган бир ошол атуулдук тарбия, ошол жерде ыйманы да жатат, ошол жерде баягы өзүнүн адеби да жатат, ошол жерде өзүнүн адамдын маданияттуулугу да ошол менен түптөлөт да. Мына ошол жерден биз жашоонун негизги түшүнүктөрүн терең ачып, салыштырып отуруп, ырыс эмне, ырыскы эмне. Сен бактылуу элдин урпагы болушуң үчүн сен элдин түбөлүктүүлүгүн ойлошуң керек. Сенин себеби элдин бир баягы анын бир үзүмү катары, же болбосо элдин түзүүчүсү катарысың. Сен баягы кыргызда айтат го, байкабайт башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дегенде. Ар бир адам ошол элдин бир бүтүн элдин ичинде өзүнүн ордун ээлеш керек, өзүнүн милдетин аткарыш керек, өзүнүн кызматын өтөш керек. Ошондо жалпы элдин жолу ачык болуп, келечеги кең болот. Эгерде эл эмне болсо ошо болсун, мен өзүмдү гана ойлойм десең, өзүмчүлдүк заман болсо, анда жанагы ынтымак ыдырайт, ырк кете баштайт. Анан ошондон улам биримдик алсызданса, анда башка күчтүү, кубаттуу элдерге туруштук бере албай калабыз. Ошондо биз колдо бар болгон алтыныбыз жана азаттыгыбыз, эмегендүүлүгүбүздөн ажырап кетиш бат эле. Ошон үчүн андай болбош үчүн биз ошол өзүбүздүн түбөлүктүү жашоодогу чоң байлыгыбызды, ырысыбызды баалап, барктап, аны сактай билишибиз керек. Болсо кеңейтип байытышыбыз керек аны. Мына мен ошону айтар элем да. Сиздики ой сунуңузча? Мен улантып ушу сөздү ыйман депчи көбүнчө түшүнөт, Кудайга ишенип, бир Кудай деген адамдар ыймандуу депчи. Ыйман деген жеке эле Кудай деген эмес. Ыйман бул ишенич деген түшүндүрөт да. Ыйман деген бул жан дүйнөңдөгү туура менен туура эмести кылгаган нерсе ыйман катары кирет да. Эгерде чоңдор турса, ага орун бошотуп бербесе, бул жан дүйнөнүн байлыгы, азыгы аз болуп, ошого мейли ал турса мен да отура берем дебестен бошотуп берсе, ушул ыймандуулукка кирет да. Майдадан баштасак, ал кээде бир бул нерсени жасаш керек, бул нерсени жасабаш керек деп туура нерсени, тууралыкты тандап алган адам, ошол багыттагы жан дүйнөсү ошо тууралыкта турган адам, бул ыймандуу адам. Биз ыйман жөнүндө келерки көрсөтүүлөрдө сөйлөшөбүз. Мен баягы ырыс жана ырыскыны токтоло кетсек да, сиздин айта турган Мелис мырза кошумчаңыз барбы? Жана жогоруда айтылып аткан сөзүнө. Ырыста турган адам жашоосунда кыйналбай жашайт. Ырыскыдан тайган адам ал дайыма ошо билбей, ошо келгенин билбей, текеберчилик менен, кезирлик менен тээп алып, же болбосо ошогодон жетпей калса, ал дайыма өзүнүн оюнда мен келгенин тааныбай калыптырмын, эми келсе мен аны баалайт элем, барктайт элем деп ырыстын дайыма аркасынан чуркап, бирок ага жете албай жүрөт да. Анан дайыма ошо Кудайдан суранып ырысты сурап жүрөт. Себеби бир жоготкондон кийин ырыс кайра кайтып келиши оор болуп калат да. Анан ошол кыргыздарда айтып коет эмеспи, дөөлөт тоголоп өзү тоголонуп кетсе кайра кайтып келет. Ошондо ырыс деле ошондой болот да. Анан ошондуктан ырысты таанып билген адамдар көп болсо, ырысты баалаган, ырысты туткан адамдар көп болсо, бизде көйгөйлөрдөн арылып, аң сезимибиз бийиктеп, жан дүйнөбүз агарып, тазарып, ошо бийиктей берет элек. Мен да кошумчалап кетет элем. Мисалы, Мурат мырза, сиз айтып атпайсызбы? Жана ырыска болгон мамиле. Жана Гүлнур айым айтты, ырыска болгон мамиледен улам адам жана 4 түргө бөлүнүп атпайбы? Ырыстуу адам, ырыска жакын, ырыстан тайган, анан ырысы жок же ырыссыз дегенде. Жана мен башында айтып кеткен баягы кыргыздын макалынын ана башын мен ошого кайрылып келип атат, себеби ошону менен сөзүмдү бүтүрөйүн деп. Ырыс алты ынтымак деп атпайбызбы? Ырыс бул жашоодо буйруган чоң байлык болсо, бул улуттун, элдин деңгээлинде, жеке адамдан сырткары ошондой бир чоң байлыктарыбызды тутуп кармаш үчүн албетте ынтымак керек. Эл качан ынтымактуу болуп, бири-бири менен алака мамилеси түз болуп, ошол ырыска болгон мамилеси түзөлүп, бири-бирин түшүнүү, колдоо менен, анан ошол ынтымактын күчү менен ошол бар байлыкты кармап калат, тутуп калат, анан сактай коргой алат. Эгерде
ынтымак ыдырап турса, эл ага маани бербей турса, анда ал ырысты бир адамдын колунан коргой албайт, колунан келбейт. Албетте. Ошон үчүн ошондой жашоодо буйруган чоң байлыкты коргош үчүн ошо кимге буйруса, мисалы кыргыз элине буйруган чоң байлыктарыбызды, ошол мекенибизди, мамлекетибизди, ошол тарыхыбыз, маданиятыбыз, керек болсо биз көчмөн элдердин ичинен өзгөчөлөнгөн бир жакшы руханий байлыктарыбыз бар. Мунун ушунун баары ырыста. Ошол биздин айкөлдүгүбүздү эле айтып койгучу, меймандостугубузду. Мына ошол байлыгыбызды, ошол биздин каныбызга сиңген адамгерчилик сапаттарыбызды башка элдерге таанытып, суктандырып аткан деңгээл болгон биз кайсы бир ошол байлыктарыбызды сактап калыш үчүн биз аны өзүбүз ошолорго мамилебизди түздөшүбүз керек. Анан ошону сактап калуу бир адамдын колуна келбегени, ошол үчүн бизге ынтымак керек. Ошол ынтымактын күчү менен биз баарыбыз баягы бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир бүтүндүккө айланганда гана ошондо бизге буйруган ырысты биз баалап, сактап, аны өркүндөтүп кийинки урпактарга мурастай алабыз. Мына ошон үчүн жана макал өзү айтып аткандай, баарынын башаты ынтымак. Ынтымакка келүү үчүн биз түшүнүү менен келебиз. Бири-бирибизди баалоо менен келебиз. Ошон үчүн ар нерсени жашоодо баалап, түшүнүп, анан ошонун баасына жеткенден кийин гана биз өзүбүздүн тыйнагыбызды чыгарып, аны кармап тута алабыз да. Мелис мырза, Гүлнур айым, алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге ушул ырыс жана ырыскын тегерегинде кенен маалымат бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Урматтуу көрүүчүлөр, мени менен сиздерге да ушул бүгүнкү биздин ырыс жана ырыскын тегерегинде болгон маегибиз кызыктуу болду деп ойлоймун. Келерки биздин программабыз менен баарыңыздар жакшы билгендей 2017-жылды Кыргыз Республикасынын президенти ыйман, адеп жана маданият жылы деп белгиледи. Мынакей ушул теманын тегерегинде биздин тууралык программабыз болмокчу. Биз менен чогуңуздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн катышуучу меймандары менен дагы бир жолу сиздерди тааныштырып өтөйүн. Булар Мелис Мураталиев, Бакдөөлөт коомдук фондунун жетекчиси жана Гүлнур Берикбай кызы Бакдөөлөт коомдук фондунун негиздөөчүсү болду. Биз менен чогуңуздарга дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, ден соолукта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.